Кыргызстанга чыккынчылык кылган деген айып менен кармалган саясатталдоочу Марат Казакбаев абактан УКМКнын кызматкерлеринин психологиялык кыйноосуна кабылууда. Саясатталдоочу бул туурасында Акыйкат институтунун кызматкерлерине билдирген. Ал кан басымы жогорулап, ден соолугу начарлап жатканын, камакка алынгандан бери ага эч кандай тергөө иш-аракеттери жүргүзүлө электигин, өзүнө коюлган айыптарга макул эместигин айткан. Кылмыш ишин жүргүзүп жаткан тергөөчүнүн аты жөнүн билбейм. УКМКнын кызматкерлери мага психологиялык кысым көрсөтүп, жактоочу Айткуловдун кызматынан жана ага жүктөлгөн адвокаттын кызматын кабыл алуудан баш тартып, тергөөчүлөр сунуш кылган адвокат менен иштешүүнү талап кылышууда. Эгер макул болбосо, мени Бишкектеги номер 1 СИЗОго которуп, ал жердеги кылмышкерлер отурган камерага киргизип, ар кандай физикалык кысым көрсөтөбүз деп коркутуп жатышат. Мен мамлекеттик кызматкер эмесмин. Жашыруун документтер менен таанышууга мүмкүнчүлүгүм жок. Буга карабастан башка мамлекеттик кызматкерге каршы көрсөтмө берүүмдү талап кылышууда. Ошондой эле саясатталдоочу өзүнүн камалуусун, орун алып жаткан кысымды буга чейин кыргыз-тажик чек арасындагы айрым маселелер боюнча айткан позициясы менен байланыштырган. Ал эми УКМК Казакбаевдин мындай билдирүүсүнө азырынча комментарий бере элек. Эске сала кетсек, апрель айында УКМК мамлекетке чыккынчылык кылган 2 адамды кармаганын билдирген. Кийин алардын бири Марат Казакбаев, экинчиси Кыргызстандын казак диаспорасынын мурдагы башчысы Марат Токтоучуков экени белгилүү болгон. Чыккынчылык боюнча кылмыш иши жашыруун болгондуктан азырынча алардын кайсы өлкөгө маалымат бергени ачыктала элек.